Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, биздин ыйманыбыздын алсыздыгынан денеден чыккан амалдар жаман болуп баратат. Денеден чыккан амалдар бузук болуп баратат. Тилибиз бирөөдүн айыбын айтат, көзүбүз бирөөдүн айыбын көрөт, кулагыбыз ушак болсо тап отура калабыз, баян болсо укпай жерди карап отура беребиз да. Ушак болуп, кече мындай болуп турчу, эмне болуптур, эмне жаңылык? Сураганыбыз эмне жаңылык да? Эмне жаңылык? Сахабалар да сурайт эле. Эмне кабар депчи, асмандан эмне кабар келди деп сурайт эле. Биз жерде эмне кабар бар? Кимдени бузуп жүгөрүптүр, кимдени жеп коюптур, барбы бир нерсечи? Эмне жаңылык? Жолукканда кандайсың десе отур жакшы, эмне жаңылык? Биздин адатыбыз тынчтык деп туруп анан кийин бүт жаңылыкты айтып беребиз да. Тынчтык баары жакшы, анан кече мындай болду, анан баштайбыз. Тынчтыгы ушундай болсо, эгер бир жаңылык болуп калса, анда эмне кылып жүгөрмөкпүз да? Ошол үчүн эмне кылып атабыз? Биздин ыймандын алсыздыгы себебиден эмне болуп жатат? Мечитке баргандардан эмне баян болду, эмне маселе болду, эмне кылышыбыз керек экен деп суралбайт да. Ыйманына жараша инсандын амалы өзгөрөт. Муну мындай түшүнсөк болот да. Инсандын жүрөгүндө канча ыйман болсо, ошол ыймандын чагылуусу денесинен көрүнөт. Ыйманы канча болсо, ошончо денесинен көрүнүп турат да. Ыйман алыс болсо, денесинен алыс көрүнөт. Айтпай болот, айтка келип кетет. Бир аз ыйманы бекемирээк болсо, жумабай болот, жумага келип турат. Анан багымдатбек болот. Анан барып намазкон болот да. 5 убакыт намаз окуй турганбыз, анан намазкон болот. Ошол үчүн ыйманы алсыз болгон адамдардын денеси дагы амалдары туура эмес болот. Ыйманы бекем адамдар денесидеги амал да бекем болот, ахлагы да бекем болот. Тийишип көрсөң да эч нерсе кыла албайсың. Бир аалым эч допусун албайт экен да. Үйдөгү туугандары бир күн ошонун допусун башынан алдырабыз деп аябай от калайт экен. Үйүндө от калай берет, ысып кетет, албайт экен да допусун да кокуйт экен. Жылып келсе мында айландыра берет экен да. Кечке допус алынат экен. Баш кийим кийип жүрүш бул сүннөт. Ошо сүннөттү таштабай ысып кетсе да албайт экен, айландыра берет экен. Ыймандын бекемдүүлүгү бир сүннөттү таштатпайт. Канчалык ыйман зарыл нерсе да. Ыйман канча алсыз болсо, канча караңгы болсо, ошончо күнөөлөр көп чыгып турат. Ошол үчүн бир адам көп адамдардын айыбын көрсө бар го, ал адамды түшүнүш керек, ыйманы өтө алсыз экен депчи. Анан ыйманды бекемдеш үчүн демек жакшы амал керек. Жакшы амалды бекемдеш үчүн күнүгө даават кылып турушубуз керек. Башкаларга даават кылып, өзүбүз даават амалдары менен алектенип турушубуз керек. Ал эми дааватта бекем болуш үчүн сабыр кылыш керек. Бирөө сизди урушуп коет, бирөө сиздин пикириңизди жакпай калат, бирөө сизге каршы сүйлөп коет, дагы бир нерсе болуп коет. Бардыгына сабыр кылыш керек болот. Ошол үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биринчи күндөн баштап не кылды? Бүгүндөн баштап сен атаңа рахат жок деген да. Ла рахата ба'да ал-яум. Бүгүндөн кийин эч кандай рахаттануу, жыргаш жок. Бүгүндөн баштап кыйынчылык болот, ошол кыйынчылыктан сабыр кылып жашайбыз деп кеткен. Кайтыш болуп жаткан күнү пайгамбар алейхиссалам не деди? Бүгүндөн баштап кыйынчылык жок, эми рахат болот деди. Ошол үчүн динде жашаган инсан дүйнөнүн үстүндө, жердин үстүндө рахат издебеш керек. Жердин үстүндөгү рахат убактылуу. Жердин астындагы рахат кабырдагы ошол көпкө болот. Кыяматтагы жаннаттагы рахат ошол түбөлүктүү болот. Ошол үчүн мындай деп түшүнүш керек да. Биз мусулмандар акылдуу болушубуз керек. Кандай акылдуу? Биз түбөлүктүү программа түзүшүбүз керек да. Мындай программа эмес, аз гана. Кээ бир адамдар айтат го, жөөттөр аябай акылдуу болот. 100 жыл алдын программа түзүп коет. Анын жазган программасы 100 жылдан кийин ишке ашат депчи. Биздин программабыз чексиз, миллиондогон жылдардан кийин ишке аша берет да. Биз программа кылып атабыз, өлүп кеткенден кийин, кайра тирилгенден кийин жаннатка кирип, ошо жаннаттын ичинде пайгамбар менен бирге болуш керек деген маселеде жүрөбүз да. Демек, аларга караганда биз мусулмандар акылдуураак болобуз. Ошондуктан жашоодо туура жашаш үчүн жердин үстүн эмес, астын ойлоп жашаш керек. Ар бир ишти кылаардан алдын өзүңүзгө суроо бериң. Ушул ишти жасасам, жердин үстүндө не пайда, жердин астында не пайда? Жердин астына түшүп жалгыз калганда ушул ишимден пайда болобу, жокпу? Ошону кыла турган болсоң, садака бергенде жашыруун бере баштайсың. Эл көрсүн деп берип койсоң, пайдасы тийбей калат депчи. Эл көрсүн деп берип койсоң, пайдасы тийбей калат. Демек жашыра баштайсың. Жердин астын ойлоп жашаган адам ийгиликтүү жашайт экен. Жердин үстүн ойлоп жашаган инсан бул дүйнөдө ийгиликсиз жашайт.
зулумдун болуп жаткандыгы, уурлуктун болуп жаткандыгы, коррупциянын болуп жатканынын бардыгы жердин үстүн ойлогондуктан, мен астына түшүп жооп берем дебегендиктен да. Эгер ыймандуу инсан жердин астында жооп берем десе, анда эч качан күнөөгө барбайт эле. Уурлукка барбайт эле, коррупцияга барбайт эле, бирөөнүн акысын дебейт эле. Ошого ниет кылалы иншалла, ыйманы алсыз инсандар алсыздарды кордойт. Бүгүн өтө көп кордук ушул болуп атат, аял затыны кордоп атат. Мусулмандар аял затыны кордогондук бул адамгерчиликтен чыгып кеткендик да. Өткөндө да айттык. Караң, короз тоокту урбайт. Кочкор койду сүскөн эмес. Ким көргөн бир кой менен кочкор заңкылап сүшүп аткан? Эч ким менен теке сүшпөй эле. Ат менен бээ урушпай эле да. Бирок эркекке бизге келгенде эле ушу аялдар менен уруша берет. Бул алсыздык, ыйманынын алсыздыгы. Аял затыны кордош үчүн келген эмес дин, балки коргош үчүн келген. Адамдар балдары, кыздарын көмөт эле тирүүлөй. Пайгамбар эсем ошону кадыр баркын көтөрүш үчүн келди го. Ошого иншалла, урматтуу мусулман бир туугандар, биз ниет кылалык, бир туугандарыбызды жалпы эле бизге тууган болгон аял затыны сыйлап, кадырлап көтөрөбүз даражасын иншалла. Алсыздарды кыйнабайбыз, алсыздарды сыйлайбыз иншалла. Аллах баарыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин.